Кадамжай районунун Тамаша айылында тукум уруш деп аталган жумуртка майрамы болуп өттү. Саамалык жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана айыл тургундарынын катышуусунда болду. Эске салсак, мындай иш-чара аталган айылда салтка айланып жыл сайын өткөрүлүп келет. Жыл сайын бул оюн 1-майда уюштурулат. Тургундар бышкан жумурткаларын алып келип мелдеш өткөрүшөт. Кимдики 1-сынып калса, ал уткан адамга өзүнүн жумурткасын берет. Бир тамаша эмес, полный Кадамжай району келип ушу жерден тамаша кылышат экен. Тукум согуштуруп. Мен абдан кубанып атам, учурдан пайдаланып мен ушу тамаша элине ыраазычылык билдирип кетким келет. Урматтуу тамаша эли, ушу 80 жылдан ашуун келаткан салтка айланган ушу тукум уруштуруну кармап келаткан сиздерге рахмат. Саамалыкты өткөрүүдөн башкы максат ынтымак достукту бекемдөө жана онутта калып бара жаткан баалуулуктарды даңазалоо менен урпактарга өткөрүү болуп саналат. Союз мезгилинен бери салтка айланган майрам. Жылына ошо почти 80 ашык жылдан бери уюштуруп келатабыз да биздин айылда калып калган ошол. 1-май эмгекчилердин күнүнө карата уюштурулуп, ошол бойдон бизде калып калган биздин айылда. Иш-чаранын жүрүшүндө улуттук ыр-бийлер жаңырып, каада салттар көрсөтүлдү. Мындан сырткары спорттук оюндар менен да коштолду. Эске салсак, иш-чара аталган айылдын башчысы тарабынан демилгеленип уюштурулган. Бермет Манасов, Талгарбек Сарбаев, жаңылыктар.